Assalamu alaikum урматтуу дистрибьюторлар, онлайн окуучулар жана бул жерге келген офлайн окуучулар. Аллах таалам барыңыздардын жумушуңуздарга, ишиңиздерге, үй бүлөңүздөргө береке берсин. Адал ырызкы табуучу кылсын. Адал ырызкы себептүү дуаларыңыздар кабыл болсун. Биздин бүгүнкү темабыз бир аз мына бул сертификаттар жөнүндө өтө турган болуп атабыз. Себеби бул азыр убакытта сіздер билишиңиздер керек болуп атат, заман талабы болуп атат да. Муну кыскачасы не деп коебуз? Муну кандай гана нерсе болбосун, бирок биздин жумушубузга байланыштуу болгондо, дары-дармек чыгарганыбызда метрология деген бул ченеп, кесүү, мына ушул сыяктуу бизде дагы биздин сырьёолор кандай маселе. Анан стандартизация. Ушул баштапкы сырьё менен кийинки стандарт бири-бирине жооп береби, жана андан кийинки сертификат деген эмне, кандай? Бүгүнкү күндө өткөндө Шайлоо Густастын бир видеосу чыгып кетти, шифа деген жөнүндө. Көрсөңүздөр, уксаңыздар керек. Мен устастан ушу жөнүндө да бир сыйра өтүп койгонго туура келди. Себеби сиздер дистрибьютор болгондуктан башка жака барганда сурап калышы мүмкүн да. Аль-Хадая кандай, Нью-Йорк кандай, анан тиги кандай, бул кандай деген сыяктуу, ошол сыяктуу болгону эч бир компанияга тийишпейбиз, бар өзүнүн жумушу менен, иши менен болгону бир нерселерди гана тактап коюшубуз керек болот. Мисалы, мына ушу шифаныкы сертификаты бар экен. Бул сертификат Малайзияныкы болуш керек эле. Малайзия стандарты менен да. Малайзия стандарты менен мына бизде сиздерге черный белый копиясын көргөзүп атам. Анан ал жакта продукция өзү Кытайдан келет экен. Малайзия стандарты менен Кытайдан чыгат экен. Ушуга сиздерден бир ой пикириңиздерди угайын дедим. Жана ушул теманы өткөнгө да устастан уруксат сурадым. Бир сыйра бири-бирибизди тактап алалы. Кийин башкалар менен конфликт болбосун, башка адамдар түшүнбөгөн адамдар сураса да дистрибьюторлорубуз жакшынакай түшүндүрүп берсин депчи. Ушуга кандай карайсыздар? Бул Малайзия стандарты Кытайга берилген экен. Халал деп. Сиздердин оюңуздар кандай? Малайзия Кытайга халал сертификат бере алышы мүмкүнбү? Бере алабы, бере албайбы? Продукция өзү Кытайда өндүрүлүп аткан болсо, мындайча айтканда, малдын эти менен, териси менен капсула өндүрүлүп атат Кытайдан, анан Малайзияга адал деген сертификат берип атат. Бул жерде капсулалар, мисалы сиздер черный тимин сатып атасыздар, башка сатып атасыздар, капсулалар экиге бөлүнөт экен өзү. Малдын этинен, терисинен жасалган, жана экинчиси бул фрукты, жер жемиш дейбизби же мөмө жемиш дейбизби, ушулар менен жасалган эки түрлүү болот экен. Мөмө жемиштерде эми талаш болбосо керек, мөмө жемиштер кандай айтсак деле адал. Ал эми малдык менен жасалган капсулаларда бир аз маселе болуп калат экен. Сиздерден сурап калсам, муну билип алуу шарт болот экен да. Мал эмненин малынан жасалды? Кайсы малдын этинен, терисинен жасалды? Чөчкөнүнкүнөн жасалышы мүмкүн дагы. Кой, уй, жана башка, айтор мал. Жапайы малбы, үй малбы, жеген малбы, жебей турган малбы, ошо менен жасалышы мүмкүн. Балким кээ бир мамлекеттерде чындап эле такталышы мүмкүн экен. Буканыкынан, уйдукунан, торпоктукунан, жана башканыкынан бардыгын тең тактап, бисмилля Аллаху акбар менен союлган болсо, ошого чейин карашы мүмкүн да. Анан массалык түрдө дагы чыгарганга кандай каралат? Кайсы мамлекетте карай алышы мүмкүн? Кайсы мамлекетте карай албай калышы мүмкүн деген да бар экен. Мисалы, Кытайдан чыгып кала турган болсо, балким болушу мүмкүн, бирок логикага таяна турган болсок, Кытай мусулмандарды эң эзе турган мамлекет ошолор да.
мусулман уйгурларбы, башкаларбы бардыгын тең камап, орозоду оозторуна тыгып жедирет экен дагы. Анан ушул жакта кантип чыгышы мүмкүн деген маселе да келип чыгат экен. Ооба, чындыгында уйгурлар чыгарышы мүмкүн деген да бар. Бирок уйгурларга Кытайлар чыгартабы деген маселе бар экен. Уйгурларга Кытайлар чыгартабы? Неге дегенде, Кытайлар бул рынокто дүйнө жүзүндө азыр биринчи орунда турат. Чындыгында. Бул кандай жагынан биринчи орунда турат десе, Пекинден чыккан товарлар, Пекинден өзүнөн чыккан товарлар негизи кийимби, башкалар жагынан негизи дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат экен. Сапаты жагынан. Ал эми адалдык жагынан мен билбейм. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Бирок адал жагынан, адал продукция жагынан Кытай биринчи орунда болбосо керек деп ойлой берем да. Себеби өзү мусулмандарды эң жек көргөн, эң кыйнаган мамлекет да. Анан ал эми бизге келип аткан товарлар бар го, кайсыл гана товар болбосун, негизи көбү Пекинден чыкпайт экен. Бер жактагы эле үрүмчү, майда чүйдөдөн эле. Анан бизде сапатты кытайский дейбиз го, сапаты начар деп. Негизи Пекинден чыккан кийимдер, сумкалар, башкалар бүт дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат экен сапатта. Бизге келген товарлар сапаты жок деп эсептелет. Бер жактан чыгат экен. Бирок Кытайлардан кетпейт экен. Бизде мисалы үчүн мына удлинитель деп коелу, жөнөкөй эле, токко сая турган. Ошону бараттагы биздин өзүбүздөгүлөр берет экен заказ. Алар айтат экен, 100 сомдук бар эң сапаттуу, 80 сомдук бар орточо сапаттуу, 50 сомдук бар мындай сапаттуу, 30 сомдук бар мындай сапаттуу. Кайсы кааласаң ошону чыгарып берейин дейт экен. Биз кимне дейбиз? Эң арзан да? 30 сом дейбиз, 40 сом дейбиз. Ошентип өзүбүздүн сапатты өзүбүз эле бусат экенбиз негизи. Эң арзанын алат экенбиз. Неге? Чөнтөккө жакшы. Анан бирдеме десе Кытай жаман, Кытай сапасы чыгарат дейбиз да. Бирок негизи дүйнө жүзүндө Пекин биринчи орунда экен. Муну мен статистикалардан да карап анализдеп окуп чыктым да, сиздер да окуп көрсөңүздөр болот. Анан ал эми ушул капсула жагына келели, эми өзүбүздүн жумуш жагына келгенде, капсула Кытайдан чыгат экен. Малайзия адал деген стандартты берет экен. Анан биринчиден Кытай адал чыгарышы мүмкүнбү деген суротулат экен. Мүмкүнбү? Эмнеге мүмкүн эмес? Мусулманчылык жок, мусулманчылык жок. Дагы? Крысалар. Адал тамакты билбесе керек, бирок мындай ойда айтып атышат да, негизи. Кытайда деле уйгурлардын, мусулмандардын бир область, аймактары бар. Ошол жакта чыгат капсула деген. Буга кандай дейсиздер? Күмөн. Точно эмес, күмөн. Демек ортодо мындай тактык жок болуп калышы мүмкүн экен да? Мен мындай ойлоп койдум да, Малайзия келип, Кытай атайын Малайзияга берип, жолдомо берип, силер чыгаргыла, биз текшерели дегенбиз дегендейчи. Десе бирок сыры жок, аяктан алынат деген маселе келип чыгат да. Ошондуктан сиздерден мындай сурагандар болдубу, болбодубу? Ушул капсула маселеси боюнча. Сурап калдыбы? Се өткөндө, сурап башташтыбы? Сизден качантан бери баштап сурап калды? Сураган жок, мен сразу айтат элем. Сразу эле айтып бересиз, Да, кимдерден сурап атат? Сурагандар кол көтөрсөңүздөр. Растительный деп аталат, Сен наметке барып тактап алды. Видео чыккандан кийин уже бизге спрос көбөйүп баштады да. Көбөйүп баштады.
Уже капсула силерди так экенде уже спрос көбөйө баштады, э? Сиз эмне деп жооп бересиз? Сиздердики мен мисалы кардармын да. Урматтуу дистрибьютер, сизден даралайын дедим эле, капсулаңарды адал экенин кантип билсек болот десем эмне дейсиз? Бізде сертифицированный протокол жана видеолорду дагы шайлыксыз айтат, анан биз коеле биздин капсулаларыбыз растительное производство деп халал деп айтабыз. Демек сертификатка ишенсек болобу? Ишенем дегендер кол көтөрсөңүздөр, сертификатка ишенсе болот. 1. Өзүбүздүкүнө ишенебиз, башкаларга ишенбейбиз. Башкаларга эмнеге ишенбейсиз? Составын билбейсиздер. Сертификат жаза алмай болушу мүмкүн. Демек сертификатка 100% ишенсе болбойт экен да. Сиздерден сертификат бар дедиңиз, мына азыр эле жооп берди. Биздин сертификат бар деп айтат да. Анан эмне деп жооп берет? Сиздерде дистрибьютер катары. Мен айтам, сиздерден сурап атам. Мен кардармын. Чорный тимениңерди алайын дедим эле. Капсулаңар адалбы? Сиз айтып атасыз, сертификат бар. Мен сертификатыңар болсо кантип ишенем дейм да. Сертификатка ишенбеген ушундай адаммын десем, эмне деп жооп бересиздер? Сен наметтерген Куран менен бул жактан бар ала деген адамдар иштеп атпайбы? Анан кийин мындай иши башкасына салыштырмалуу биздики адал. Аны еще биздин кээ желатиновый капсулалардан жыт чыгат да. Биздикиде жыты жок, жана побочный эффекттери жок. Желатинден жасалгандан жыт чыгабы? Устаз ошоп айткан да. Ачып көрсө, ошондой эме сасый баштайт деп. Сасый баштайт, э? Биздикиде андай жыт жок да. Биздикинде жок. Сен наметтикинде жок, э? Чөп чыттанат. Демек, сиздер дистрибьютер катары негизи эле башка эч бир компанияны жамандаштын, айтыштын кереги жок, э? Бирок өзүңүздөрдүкүн тактай турган болгонуңуздарда, демек сертификатка ишенбегендер да адамдар бар экен, э? Бирок капсуланын эки айырмасын сурайт экен. Бирөө эмнеде жазалды эле? Желатинби же өсүмдүктөнбү, э? Ал өсүмдүк жөн эле чөптөнбү же фруктоза деп коебузбу, э? Жер жемишпи, мөмө жемишпи? Айтор, ошондон жазалап, чөп чардан жазалап турган болсо, бул эмне? Уже кепилдиктүү. Ишеничтүү. Ал эми малдыкынан желатинден жазалап турган болуп калса ар кандай, анда бул точно арам деп айта албайбыз. Туурабы? Же айтабызбы? Бул жерде адал, күмөн, анан арам деген нерсе бар, э? Анан күмөн кайсыга жакын? Арамга жакын. Ал тактап айта албайт. Балким чындыгында, балким бардык малды бисмилля Аллаху акбар деп сойгон болушу мүмкүн, э? Же жөн эле союп коюшу мүмкүн. Же өлүк малдардан майларынан, эттеринен, терилеринен жазалып калышы мүмкүн. Энворк, Энворк мен жаман деп айткан жокмун. Ооба. Мен сұрап бердім ба, қарайшы, сіздер деген бойында балаларға кетесіңер, десем, ооба деді, ал сатқаныңыздар. Десеңер, бойында балаларға бойындағысын түшіріп салады, же угроза болады, же болса бізде только перетродом дисциплинарға кете аласыз да. Оливковое маслоны алады деген постоянно ичип, аларда жоқ. Биздикинде ичип жүргөндөр болот, бирок деги только төрөп маслоны колдонгонго болот да. Аларда чор витаминдерди эмесин, еще бир флакон аябай кымбат, и еще алардан полный возрастка берип салышат да. А бизде деген возраст бөлөп, детский доза болот, взрослый доза болот. Эмнеге сиздер баарын бөлөсүздөр да, алар эмнеге бөлбөйт?
алар деген акчага кызыккандан дагы алардыкы деген толук кандуу булар 100% эмес да, кандай билими жок, билими жоктон эмес, алар оригинал эмес. Алар чорити менен боюнда бар киши ичсе деле анан өлбөйт. Биздикилердики деген баттыра боюнда чыкпайт. Алардын продукциясы биздикинчелик деңгээлде өтө күчтүү эмес, оригинал эмес мындайча айтканда. Менде теңиз бар, экөөбүз ушундай тең кайлашып келе атабыз да азыр парктачы. Эндокта ал деген азыр Турцияга барып келди. Ушул жылдын башында көлгө барды, сага айтып атпаймынбы, ачы келип алып. Депачы, силер ошо сендаметте иштесеңер каяка бардыңар деп атпаймынбы. Андан кийин биз деген акырет үчүн, Аллах үчүн, андан кийинки мен мисалы январдан бери иштеп атам, январдан бери бир 10-15 пациенттарды постоянно менден алып, үй бүлөсүн, өзүнүн жакындарын мындай акырындан дарылап келе атышат да. Ошол менен азыр кадимкидей бир туугандай, сиз айткандай эртең менен жазышабыз, турганыбызды, жатканыбызды айтабыз, ичип жегенибизди, дарылардын кандай эффект болуп атканын, ошол менен иштешөбүз. Алар болсо бир sıra сатып коет болду, аларды Турцияга барып эс алды, көлгө барып эс алып келишти, алар концерттер болот, звездалар барышат ушундай да. И анан алар полный адамдарга эметип бере беришет, предлагать беришет, иче беришет. Сетевый маркетинг андан кийин. Турка тура. Эми биз дарысын таблетка түрүндө экен. Чемеличи дарылап көрдүк да. Капсуласы деле бар. Таблеткасы бар экен, таблеткадай. Капсуласы бар алар. Кана азыр биз болгон айырмачылыктарын гана айтып атабыз, балким онлайн көрүп аткандар башка компанияны бул офлайндагылар жамандап баштады деп ойлоп калбаңыздар. Болгон салыштырып айтып атабыз. Үчүнчүдөн билим дедиңер, Алардыкы билим анысында только аларда мындай да, давай кел бияктан акча алабыз, Турцияга барабыз, көлгө барабыз, сен артыңа дагы бирөөнү алып кел, жазып айлык алабыз, сен любой көрүнгөн адамга предлагать үй бүлөң ичип көрсүн, ушундай да. Анан мотивация акчада анан башка өлкөлөрдү көрүш керек алар. Бирок бияктачы уже пациенттердин ахвалы менен жок. Бир sıra сатып жүрдүк болду, кайра алар билбейм, кайра сатып. Темага кайтып келебиз кайра. Бул жерден сертификатка ишениш кыйын болуп калышы мүмкүн экен. Демек күмөн адал арам боло турган болсо, адалды алабыз дагы күмөн менен арамды мындайраак жылдырып коебуз, чындыгында жакын болуп калат. Анан башкалардан салыштырмалуу, балким кээ бир компаниялар менин оюмча мындай болуп калышы мүмкүн. Шалыбек устаз, мына сиздерге атайын, бул жерде барыңыздар медициналык билимиңиздер жок, туурабы? Ошондуктан сиздерди атайын назначение кылып атканда, дары жөнүндө айтканда бардыгы тең жөн эле дистрибьютор болуп акча үчүн сатып эмес. Бул жерден билимдүү дистрибьюторлор болуп чыксын, назначить эткенде тим эле көзүн жума алып туруп айтсын деп сиздерге окуу кылып атат, Чолпон Жылдыз эже сонун кеңири түшүндүрүп берип атат да. Ошондуктан ойлойм, анан сиздер айткандай башканы эч кимди жаман дебейбиз албетте, бирок өзүбүздүн дарыга кепилдик бере алабыз. Адал жагынан келгенде биздин капсулалар жанагындай чөп чар менен жазалгандыгы үчүн, ал эми алардын дозалары жазалышы фармацевтика илимдеринин кандидатынын көзөмөлүндө болгондугу үчүн, ал эми анын шифасынын болуп жаткандыгы башка дарыларбы, таблетка дары дейбизби, башкалардын айырмасы биздики Куран менен сүннөттө Аллах жана пайгамбар саллаллаху кепилдик бергендиги үчүн. Биздин балким чыныгы сертификатыбыз бул Куран жана хадистер болушу мүмкүн. Туурабы? Же күмөнбү? Так айта алабыз, Пайгамбар саллаллаху сүннөтү жана Аллах Тааланын аяттары. Ал эми үчүнчү сиздердин дагы күчтүү жагыңыздар бул эшиктин күнүнүн ысыгына карабай, эшикте күндүн ысыгына карабай, үйдөгү жумуштарыңыздарды токтотуп коюп, жумасына бир жолу келип, ушул жерде 1 саатпы, 1,5 саатпы, жарым саат болсо дагы келип, окуп аткан билимиңиздер жардам берип атабы? Жардам берип атат. Колдон келсе офлайн сиздердей болуп окуш керек. Онлайн окугандарга да рахмат, аймактарда окуп атышат, бирок негизи офлайнга жетпейт. Офлайн менен онлайн окуу бул алыстан туруп алып, атырды заказ бергендей же жанына келип жыттап алып, анан тандап алгандай эле. Чындыгында, Андан кийин акча маселесине деп атасыздар. Туура. Биринчи максат акча боло турган болсо, эгер бул жерде сапат, анын оригиналдуулугу жана бренд,
мына ушул 3 нерсе 4 нерсе бунун алдында турбаса акча боло турган нерсе бул 1 жолу болот, 2 жолу болот, 3 жолу болот, 4 жолу, 5 жолу болот. Андан кийин болду. Муну не деп коет? Одноразовый соода деп коет. 1 жолу сатып ийесиз, 2-нчи жолу алдайсыз, 3-нчү жолу ишендиресиз, 4-нчү күнү ыйласаңыз да ишенбейт. Туурабы? Аны кыргыздар не дейт? Кыбыраган кырашат дейт. Акырын кете бериш керек болот. Анан өз орду менен акырын бел ашып кетесиздер. Ал эми шак эле акчага кое турган болсок, жанагы разминка кылбай туруп чуркаган адамдай 100 метр катты чуркап барат да, анан ичин карма болуп отура берет. Жай чуркаган адам курукта айланып кете берет. Ансандай өзүңүздөрдүн дистрибьютер катары, Сенаметтин дистрибьютери катары бардык жагынан дары-дармегиңиздерди сертификатты, адалдыгын, анын пайдасын сразу бербесе дагы аз-аздан барып пайда бере тургандыгын сиздер ишеничтире алышыңыздар керек. Жөн эле эмес, өзүңүздөр колдонуп жүргөн адам катары. Барыңыздар ишесиздерби? Колдоносуздар да. Колдонуп жүргөн адам катары. Жөн эле эмес. Башка компаниядагылар, сатуучулар өздөрү ичеби, ичпейби ал билбейбиз. Чындыгында күмөн, балким ичип жүрүшөт деп коелу эми. Бирок күмөн. Ошондуктан сиздер бардык тарабынан ута аласыздар. Мисалы мен бир нерсеге дагы айтам, сертификатка ишенбеш керек дегенге мен мындай мисал келтире алам. Бардыгы сыймыктанышат. Дүйнөдө эмне деген сыйлык бар? Нобель сыйлыгы бар, Ушундан көп айтышат. Мусулмандардан 5 адам катталган экен дейт. 5 адам Нобель сыйлыгын алды дейт. Ал эми еврейлерден 100ге жакын адам алды дейт. Чын эле? Билип жүрөсүзөрбү? Нобель сыйлыгын, дүйнөлүк сыйлыкты еврейлерден 100ге жакын адам алган экен. Мусулмандардан 5ке жакын адам алган экен. Ким күчтүү? Ким күчтүү? Бирок биягын карабайт экенбиз. Ал сыйлыкты ким уюштуруп атат дегенде. Караңыздар. Мына алып эле ойбай, еврейлер кыйын дей беребиз да. Ушул жагы аябай жалко болуп кетет да. Нобель сыйлыкты еврей уюштуруп атса, еврей алат да. Анан дүйнөдө мусулмандар деле калп эле еврей экени билинип калбас үчүн анан 5-өөнү акырын берип коет да. Анан жалпы массалык адамдар анчалык минтип ой жүгүртпөстөн анан бай 100ге жакын адам алган экен дей берет. Ансандай биз мусулман катары бардыңыздар, чындыгында бул жашоодо кайсыл тарабы болбосун мусулман адам катары өзүңүздөрдү бардык тараптан чындыкты далилдей алышыңыздар керек. Ошонун ичинен Пайгамбар саллаллаху сүннөт дарылары болгон, дарыларды дагы албетте ошол багытта иштеп аткандыктан аны 100% уктап туруп айтып бере бериңиздер. Зайтун кайсы сүрөдө келди эле? Канчанчы сүрө эле? Эң туура, 95-1 аят. Хадистерден карап атабызбы? Ушундай да задание болгон же болгон эмеспи? Биле жүрөлү деген, Биле жүрдүңүздөрбү? Кана айтыңызчы, кайсыны окуп көрдүңүз? 22-56. 2256. Болуш керек, Бул неге? Дайыма өзүңүздөрдү далилдегенде күмөндүү нерсе, чындыгында күмөндүү нерсени ээрчитет. Шайтан айтат, мен адамдарга бир эле жолу калп айттырам дейт. Бир эле жолу калп айттырам дейт. Анан калганын өзү коостоп кете берет дейт. Нажа бүт калп. Бүт бары жалган. Анан кыргызда не дейт? Сөз чынынан бусулбайт дейт. Бир нерсени чындыкты айтсаңыз, 3 жылдан кийин да таанышыңыз, тууганыңыз айтса, ошол чындык болгон үчүн кайра ошону айтасыз. Эгер чындык болбогон болсо, 2 айдан өтпөй же 3 ай өтпөй эле кайра башка нерсени айтасыз, Туурабы?
кээ бир нерсе статистикаларда эми болжолдуу болуп калышы мүмкүн, аларды айтсаңыздар туура ошо ал статистика. Не дейт? Статистика дүйнөдөгү эң жалганчылык дейби? Ушундай да бар да. Ансандай статистика дүйнөдөгү эң жалганчылык дейт. Бул статистика деген болжолдуу деген эле нерсе да. Туура? Мисалы, Кытайда канча адам бар? Аны ким тактаптыр? Дегенде эле такалабыз, Бул дүйнөлүк саясат болгону. Кытайлар биз көбөйдүк, баарыңарды жанчабыз деген эле коркутууну 1,5 миллиардпыз дей берет. Аны эч ким эсептей албайт. Чындыгында. Ансандай баардык нерсени болжолдой бериштин кереги жок. Анан сертификаттарды дагы бирөөнүкүн айтканда дагы бардыңыздар. Эгер так билбесеңиздер болбойт. Өзүңүздөрдүкүн дагы так билбесеңиздер болбойт. Ушуларды жакшы окуп билип алалы. Метрология деген бул кесүү, ченөө деген нерсе. Ал эми мисалы эң жөнөкөй колбаса жасап атабыз дейли. Кесүү, ченөө, өлчөө деген сөз да. Мисалы, чорный тиминди жасап атканда шайлөө устаз ченейди. Bir butulkaga kança salsam eken? Так, bir ay içse günügө 2'den içkende kança кетет болду экен? Анан ичин канча грамм салыныш керек болду экен? Аны кандай жерде сакташ керек, кандай идишке салыныш керек болду экен дейт да. Ошону метрология дейт. Жалпысынан. Андан кийин стандартка тууралап атат. Демек, мынча градуста туруш керек, мынча граммдан салыныш керек. Эгер мынча адам көп болуп кетсе, капсула адамга зыян. Мынча болсо жакшы доза бербей калат. Деп баарын стандартка келтирет да. Бардык стандартка, бардык төп тарап келгенде ал стандартка келет. Аны стандартизация дейт. Андан кийин бардыгы келди деп көрүп, ар жагынан келишет, бер жагынан келишет, текшеришет. Ошентип отуруп анан бардыгы туура келди деп сертификат берет. Бул эгер чындыгында ошондой болсо, көп компанияларда сиздер айткандай сертификатты көбүрө не болот? Сатып деле алат. Мен бир нерсе чыгарып аткан болсом, менин агам стандартизацияда иштеп аткан болсо, мен сертификатты эмнеге ала албашым керек? Үйдө отуруп эле телефон чалып алып коюшум мүмкүн, мисалы. Кээ бир компанияларда ушундай болуп калышы мүмкүн. Кайсыл гана иш-чара болбосун. Мына терезени чыгарып атканда буга сертификат алышат, курулуш компаниядан. Мына шамалдаткычты чыгарып атканда сертификат алат. Мына камераны чыгарып атканда булар эмне? Адамга экинчи керектөөчүлөр. Ал эми бул дары-дармек адамга биринчи керектөөчүнүн ишинде кирет. Ошондуктан муну жакшы билбесек болбойт. Анын үстүнө өзүбүздүн дагы жумушубуз. Эми жумушуңуздар кандай болуп атат? Болуп атабы? Жакшы элеби? Мурдагы нерселерди Instagram, башка нерселерди жакшы эле колдонуп атасыздарбы? Үйрөнүп калсаңыздарбы? Клиент чакыруу, сүйлөшүү, жума сайын адамдар менен сүйлөшүү. Жакшы иштете албай атасызбы? Түшүнбөй атасызбы? YouTube'дан көрдүңүзбү? YouTube'дан көрүп көрүңүз. Instagram жөнүндө да көп маалымат берет. Баягы айткандай мында таргет деген бар. Таргет дегенде бир товарды саласыз. Таргет бериш үчүн карточка ачтырасыз. Карточка KCB, Optimbankпы, атайын Instagramга десеңиз, ошол жактан карточка ачып берет. Анан карточкага акча саласыз. Акча салсаңыз, бул Instagramга байлайсыз. Анан бир сүрөт чыгарсаңыз, сизден чорный тиминди чыгарсаңыз, бул жерде сизди мисалы 15 эл адам көрөт. Сизде байланган, сизге 100 адамга кошулгансыз да. 100 адамга кошулгансыз. Ошону 15 эле көрүп атат сизди. Анан бул жерде продвигать деген бар. Акча салгандан кийин карточкаңызда продвигать кылып кетирсеңиз, сизге Instagram өздөрү жардам берет дагы. Могу 100 адамыңызга жеткирет. Мына Ташмат дары салды дейт. Анан булар ачып көрөт. Анан могу 100 адамдын ар биринде 100төн адам бар. Кайра таргет ушул 100 адамга берет дагы, кайра ушул ичинен
ар биринин 100 адамына кетирет. Ушул жакындарына. Сиздин акчаңызга жараша бир күндө $1 алам дейт. Канча күн жибересиң дейт, мисалы. 30 күн жиберсең $30 алам дейт. $30 могу жердеги 100 адамдын кайра 30 адамына жеткирип берем дейт да, мисалы. Ушундай эсептейт. Ошентип анан сизге ошол акчаңызга жараша таргет кетирип берет. Таргет. Булар кааласа, каалабаса дагы эшигин тыкылдатып барып, мындайча айтканда. Эшигин тыкылдатып, сага чорный тимин бар, көрүп көрчү дей берет. Анан булар айласыз көрөт дагы, эшикти ачат дагы, сон эме турбайбы, ошока кошулуп алайынчы деп анан сизге кошулуп баштайт анан. Таргет бергендер бар бараңыздарда? Жокпу? Анан сиздерге подписаться болуп баштайт. Кээ бирөө болсо эшиктерин ачпай коюшу мүмкүн. Ал эшиктерди эмнеге ачпай коюшу мүмкүн? Бир адам 4-5 Instagram ачып алат. 4-5 Instagram ачып алат да, бирөөнү эле колдонот, калгандарын кодун да унутуп калган, вообще билбейт. Ал өзү кодун унутуп калган, бирок жалпы Instagram таласында жүргөндүгү үчүн иштейт турбайбы деп булар эшигин тыкылдатып бара берет, бирок бул ачпайт да. Ошон үчүн аны GIF ойнотот деп коет, билесиңерби? Ошо GIF ойнотконго вообще барбагыла. Ал өлүк деген эле сөз. Мындайча айтканда Instagram'ды морг ал. Кээ бирөө андай эмес деши мүмкүн, бирок мындай ал. GIF менен ойногондо эмнеге өлүк деп атам? Тирүү эле, алар деле ойнойт. Сизди 10 000 адамга жеткирип берет. Алар баягы спонсорлукка катталат, iPhone 33 үчүн эле каттала берет. Бул 10 000 адамдын ичинен койчусу бар, уйчусу бар, жоолук сатканы бар, дары сатканы бар, кондер сатканы бар, шагыл ташыганы бар, ар кандай адам да. Жөн эле PUBG ойногондору бар. Анан бул жерден сиздин страничкаңызды көрөт дагы, бул жерден каттала берет. Нар жакта iPhone бүткөндөн кийин мунун 8000 чыгып кетет. Бол сен кызыктырбайт баракчаң. iPhone утуп алдым, жутпай калды, болбой калды дейт. 2000 калып калат. 2000дин ичинен сизге дары-дармекке кызыккан 20 эле адам болот. Болду. Анан сиздин эмеңиз, страничкаңыз 2000 болуп турат. Сүрөт жүктөсөңүз 20 эле киши көрөт. Ошондо канча проценти көрүп атат? 1 эле процент. 1 эле. Анан эмне дейт? Instagram айтат. 2000 кишиң бар, сүрөтүңдү 20 эле киши көрүп атат. Демек сен жакшы иштей албаган Instagram баракча экенсиң дейт дагы, сизди четке чыгарып таштайт. Түшүндүңүзбү? Ошентип Instagramыңыздар жакшы иштей албай калат. Бүгүнкү сабагым түшүнүктүүбү? Бир нерсе айта алдымбы? Эгер сиздер түшүнбөй алсаңыздар, сиздерде күнөө жок. Мен түшүндүрө албай калган болом. Түшүндүк, Макул, Аллах таалам жардам берсин. Барыңыздарга негизги нерселерди үйрөнүп алалы. Жардамы, пайдасы тиет. Аллах таалам баарыбызды адалда эршитсин. Күмөнгө салбасын, Оливковое масло, Постепенно өткөтпөйт, мен кысталхинди, черный тмин, оливковое масло. Оливковое масло. Мы вырастили дерево, которое растет на горе Синяй и дает масло и приправу для вкушающих. Бул не деген сөз мына? Бул тамакка дагы пайдалуу нерсе. Тамак куруп жана биз салат малат жана эмелер тамактар жасап жеп атпайбызбы? Ошого да колдонсо болот деген сөз. Анан кийин дары катары да ичсек болот деген сөз. Биз оливковое маслонычы көп баалабайбыз да. Вообще эле баалабайбыз. Оливканы да жебейт биздин, например, жана оливканы жанагы консервированный барго, ошон койсоң да жебейт. Маслосын жанагы ресторандарга кирсеңер, оливковое масло салаттар кымбат. Оливковое масло менен жарко болгон жана стейк, там маринованный рыба на оливковом масле дегендер, оливковое маслога жазылган тамактар өлө кымбат болот. Оливковое маслоны бул только жанагы колунда бар жакшы жашаган адамдардын жана бай, мындайча айтканда бай адамдардын аялдары өлө жакшы көрүшөт муну. Муну как дарылык касиетке дагы, анан кийин булар биз подсолнечное масло колдонуп атпайбызбы, тамакка кууруп жазап эме кылганычы. Муну болсо как положено, ошонтип эле подсолнечное маслонун ордуна эле күнүмдүк тамакка кошуп жешет. Салатта жасашат, балдар да көнүп калган, жеп мындай даамы бар го. Подсолнечное маслонун даамы жок го, мунун кичине бир привкус берип турат го. Балдар да көнүп калган, баары жешет да. А биздечи андай эмес да. Бизде аяп
коноктозоргону деп салып коюп эме кылып эметесиз го. Оливковый масланы негизи массажга да колдонушат. Жанагы күнүмдүк жана кургак кожалар бар го, ошолорда аял кишилер беттерине колдонушат. Как бир жумада бир жолу как массажное движение беттерине сүкүшөт да, чтобы морщиналар кетиш үчүн, морщина болбош үчүнчү. Оливковый масланын составы аябай богатый. Мына көрдүңүздөр, химический состав: жиры, кислоты, омега-9, омега-3, омега-6, анан витамин Е, К и антиоксиданты. Антиоксиданты деген бул, билесиңер, антиоксиданты деген бул организмде, кандай десем, бир какой-то бир вирус или бир инородная тела келип атканда антиоксидант деп коет, бул бөлүп чыгарат да, ошол организм бөлүп, ошол вирус менен күрөшө турчу нерсени антиоксидант дейт да. Күрөшүп, ошол вирус күчөп кетпеш үчүн антиоксиданттар булар базып, ошол вирусту ошол жерден эле токтотуп, бир күн температуралуу бир күн ордуна антиоксиданттар выделяться этип, базып туруп, анан кийин эртеси сен жакшы болуп кеткенге ошо антиоксидант керек деп, керек организм бөлүп чыгарыш керек да. Если иммунитет слабый болсо, антиоксиданттар чыкпайт. Азыр мода болуп кетпеди, антиоксидантны содержащие препараты, жана цинк ошого кирет, антиоксидант, мелатонин деп, антиоксидант деп, ошо жанагы американский витаминдер, айхербтик антиоксидантный действие деп, жанагы эхиноц деп аябай көп чыгып атат да, ошол витаминдерди угуп атасыздар. Анан Энворктагы ушундай реклама кылып атат, антиоксидантный там действиясы бар депчи. Мына бизде деле ошо антиоксидант бар, оливковый масло. Бүт эле оливковый эмеде просто ал карашыбыз керек да. Оливковый масланын түрү бар. Оливканын түрү бар. Алардын высоко жана сорттору менен бөлүнөт да. Жана ундун деле высший сорт, первый сорт, второй, третий сорт болуп кетет атпайбы? Ошондой болуп бөлүнөт да. Анан кийин начар оливковый масло болуп калышы мүмкүн, арзан, дешевый, хороший качествода болушу мүмкүн. Ошон үчүн туура карап, сапаттуусун карап алышыбыз керек да. Масло плодов оливкового дерева 14% насыщенный жирдан турат да. 11, анан кийин көрдүңүздөр, омега-3, омега-6. Анан кийин, который составляет 73% общего состава. Элестетиңиз, бир эле оливковый маслода 73% силерге жирный кислоты, жана омега-3, омега-6 ошонун полезный эмелери бар да. 73%тен кандай көп, 10%, 5% эмес, 73% болду да бул жакта. Исследование подтверждает, что последнее снижает воспаление и может оказать влияние на профилактику раковых заболеваний. К тому же эмелерди температураларды, высокий температураларды ылдый чүрөт. Анан кийин көрүнөр, потому масло остается полезным даже при жарке. Если жана тамак куруп атпайсызбы? Курганда майдын какой-то бир ысыганда эмесин өзүнүн свойствосын жоготот да. Бул сен курусаң деле, тамак жасасаң деле, ошол сага полезный витаминдер өлбөйт деген сөз да. Бул раковый клеткага да жакшы, көрдүңүздөрбү, и воспалениени да снимайт этет. Если сиздерде мындай хронический бир воспаление болсо, какой-то бир, например, мындай женский жакта алалы, потому что женский жакта воспаление көп болот, эрозия, жана выделение, ошонун баарында көп жүрө бересиң да, эчтеке сезбей элечи. Ошол воспаление отканда биз эмнеге пакет номер 1 назначить этет, эртең менен ичкиле дейбиз, оливковый масло, потому что ошол воспаление жакшы. Либо жана воспаление жосун, жана постоянно оозуң мындай катуу жусаң канап кетет, жосуналарың воспаление болуп, тиштериң ооруй берет го постоянно, ошолорго да жакшы. Если хронический бир воспаление болсо, ошого жакшы влияет этет. Анан кийин температурага. Помимо необходимых жирных кислот, он содержит витамин К и Е. Булар болсо жүрөккө антиоксидант, жүрөккө күч кубат берет. Жүрөктүн иштетишине, жүрөктүн сосудтарын, жүрөктүн мышцаларына күч кубат берет да. Жүрөк ошончо согуп иштеп, сенин моторуң канча бир убакытка күчтөнүп турганга аябай жакшы, полезный да булчу, оливковый маслочу. И воспаление, например, бизде холестерин бар да. Холестерин эки түргө бөлүнөт да. Хороший холестерин и плохой холестерин депчи. Жакшы холестерин бар, ал в норме болуп турат да, өзү ал тиешеси жок. Начар холестерин бул болсо жанагы биз ожирение,
гипертонический болезньге алып келген холестерин да, жаман холестеринчи, ошону нормализовать этет. Ошондо холестерин да чүрөт. Бул оливковое масло деп эле, масло десе эле, масло жеп эле анан семирип кетем, бултуйуп кетем деген эмес. Бул наоборот арыктатат да. Азыр дагы эмелери бар. Хроническое воспаление в организме может стать причиной развития диабета, артрита и болезни Альцгеймера. Оливковое масло помогает уменьшить воспаление благодаря составында жана күчтүү майлар жана омегалар бар үчүн. Бул воспаление снижать этет, жана айтпадыкпы? Бул айтып атпайм, 73% мунун составында керектүү заттар бар. Бул ошон үчүн жана май түрүндө болгон үчүн жанагы бүт воспалениянын баарынын снимать этет да. Воспаление деген бул эмне? Бул, например, кожабызда, кожа. Кожада бир сустав же бирдемке воспаление болуп калса, сразу шишип кетет. Шишип, анан кызарып кетет да. Альтерация деп коет да. Воспаление выпуклый болуп, кызарып, шишип кетет. Ошо жер кол тийгизбей оорутат, температура болот. Ошо жер, например, ичиде женский жакта да болушу мүмкүн. Миома деген ошол эле да, шишип калган деген сөз да. Ошо бүт жерде ошо тамакта, оозду ангиналы да. Жана ангина болуп часто ооругандарга дагы оливковое масло аябай жакшы да. Хронический танзилит, хронический ангина барларга постоянно эртең менен ичип турса для профилактики. Ошол отечный снимать этет, воспаление снимать этет да. Ошол воспаление монтип шишип калганда ушул температура берет, ушул колду оорутат, эчтеке кылдыра албайт да. Ушул воспалениени потихоньку снимать этет, без антибиотика, без ничего эле. Көрүңүздөрбү? Бул эме бир жума ичип сразу эмес, бул постепенно да. Муну обязательно күнүгө ичишибиз керек. Анан кийин ревматоидный артрит. Ревматоидный артритти билесиңер, ревматоидный артрит бул жана кол буттун суставтарына суук тийгенден колдор кыйшайып, искривление башталат да, мына азыр. Мына көрдүңүздөрбү? Могу нормальное строение кисти. Бул болсо мына артрит болгондо мына көрүнөрбү? Мына могу жерлерде бизде жидкость бар да, колдордун мына, чтобы мында кыймылдап мынтип эметип тургангачы жидкость бар. Ошол жидкостька могу суставтарга кол суук тийгенде анан ушул жер воспаление болуп баштайт. Көрүңүздөрбү? Эртең менен эрте турганда жана артрит болгондор колдор какшып ооруйт. Монтип бүгө албай монтип, анан колдор искривление башталат. Ошон үчүн жанагы мурда аял кишилер азыр Кудайга шүгүр машина бар, кирлер жууп коет. Мурда колго жуушчу да ошол кирдин баарын, шешептин баарын бир жума сайын жанагы машинайдан, КамАЗ айдагандар кийимдер май сайып, ошону чылап, журкан төшөктүн баарын чылап жууп, төшөк көктөп кандай азап беле. Стиралка салып коет, ошонун баары эле колго артрит. Жаш кезде билинбейт, анан кийин постепенно возраст болгондо азыр артрит болуп атпайбы, баары элечи, аял кишинин баарычы. Ошолорго артриттерге да аябай жакшы. Оливковое маслочу. Постоянно ичип жүргөн, азыр биз ичип баштасак, кийин биздин артрит болбойт да, артрит болбойт. Суставтар оорубайт, эч бир сөөктөр оорубайт да. Ошон үчүн азыртан кам көрүп башташыбыз керек өзүбүзгө. Сөөк ооруган деген кандай жаман, муун ооруган, Билет койм, апаларыбыз отуруп турса, кокуй бутум тура албай калдым, бутум ооруп атат депчи. Колум ооруп атат деп бүт ошондон. Анан же колдордун балдарымды кырсылдата берет го. Ошондо кырсылдатпаш керек да. Потому что мыякта жидкость бар да. Жидкость немеси кетип, анан колдор искривление болуп баштайт. Ошону кырсылдатпашыбыз керек да, көнүп калат да. Анан кийин көрүп атасыздар азыр. Бул жакта айтып атат. Действующий наподобие ибупрофена. Оливковое масло воспаление снимает этет. Это антиоксидант, действует как подобие ибупрофена. Ибупрофен деген уккансыңар да. Популярный эле го, элдин баарын үйүндө бар ушул ибупрофенчи. Что эффект от 50 грамма масла равноверно 1 доза ибупрофенге. 50 грамм эле, 50 грамм май могу биз ичип жүргөн ибупрофен дарынын эле эмеси. Ушуга силер ичип атпайсыздарбы, например, ооруп калсаң, могу ибупрофенди 2 таблетканы сразу ичишиң керек. Показаниясыначы. Ошону 3 мал сен 6 таблетка ичип атасың. А сен 50 миллиграмм эле, 50 грамм эле оливковое масло ичип койчу, сен 6 таблетканы тете болуп атат. Ошон үчүн мондайларды мен көп көрөм, ушундай холодильникте ар кимдин үйүндө ушундай аптечка, ушундай ибупрофен бар. Бул от боли, жар, жанагы
озноб болуп аябай ооруп атканда ичсең, бул сразу базат да. Ошондон көрөк оливковое масло ичкиле деп атат. Это уже доказано ученыйлар мененчи. Оливковое масло помогает инсулинди, жанагы инсулин алып атпайбы? Биз айтабыз го, болбойт оливковое масло жанагы сахарын диабеттерге деп айтып атпайсыздарбы? Андай вообще жалган маалымат да. Наоборот, сахар менен ооругандарга аябай полезный. Бул жерден көрүнөрбү, в развитых странах инсульт вторая по частоте причины смертности. Бул жерде айтып атат, инсульт болсо, бул дүйнө жүзү боюнча эң самый өлүм боюнча көп турат да, потому что инсульт болсо кан коюлуп кеткенден болот, высокий давление, бизде да инсульт көп. Ал жаш балдарда инсульт болуп атпайбы? Ошон үчүн инсультка каршы биз өзүбүз для профилактика оливковое масло ичип турсак да жакшы да. Мына возраст болуп калды, кээ-бирлер нервтенет, көп нервтенет, кээ-бирлердин гипертоническая болезнь бар, ошолордун баарын оливковое масло өлө сон да. Андан кийин ученые, вот видите, провели 32 исследования, 32 исследования өттү, 841 миң адамдан оливковое масло берди, баарыначы. Андан кийин сахарын диабет болуп ооруган адамдаргачы 32 исследование кылышты, 841 адамды чогултуп, 1000 адамды жана учетко турушат го поликлиникага келгендечи. Ай сайын барып жанагы инсулин зависимыйлар алып турушат, дары алып турушат, шприц алып турушат. Ошонун баарын чогултуп туруп исследование өтүшөт да. Ошонун баарын оливковое масло беришет. Анан кийин ошондо сахары көтөрүлбөй, в норме болуп, анан кийин жанагы полныйлар арыкташат экен. Даже азыр да бир исследование бар, көрсөтөм, студенттер дагы оливковое масло тамагына кошуп берип, постоянно эметкени үчүн алар да вес ташташкан да. Анан кийин оливковое масло обладает антибактериальным эффектом. Барыз билесе, хеликобактер пилleri деп жана рекламадан кечкеле берер деп го, жана денол деп элечи. Хеликобактер деп организмге кирип анан ашказанды поражать этип язва кылганчы. Көрүп калдыңарбы ошо рекламаны? Көргөн эмеспиңер, ошо оливковое масло көрүнөрү, могу ашказан, могу хеликобактер. Эси ашказанда язва болсо, язва ал өзүнө эле боло бербейт, ал ушул хеликобактер вызывать этет пилleri. Ушул барып туруп, ушул жерге отурукташат, туруп туруп, анан кийин ушул жерде язва кылып, анан кийин мында бар кишечникке да кетиши мүмкүн, 12-перстный кишкеге да барып, 12-перстный язва кишечникке да болот, анан желудкада язва болот да. Ошон үчүн оливковое масло бул хеликобактер пилерин дагы өлтүрөт да, көрдүңүзбү? Для борьбы с инфекцией ученые советуют ежедневно 30 грамм оливковое масло тамакка кошобузбу, ач карн ичесизби, 30 грамм каждый день. Ашказанда язва барларга. Обязательно. Биз болсо эртең менен иштик, например, ач карн ичкенден кийин анан жана азыр жемиштер, овощилер арзан болуп атпайбы? Помидор, огурцу жазып атканда заправлять этип жей берсек болот. Или какой-то бир эме кошуп жей берсек болот. Балдарга болсо обязательно каша кошуп берсек болот. Эртең менен өзүбүз деле каша жегенде өзүбүзгө кашага бир чоң кашык менен куюп туруп аралаштырып жесек болот. На оливковое масло способствует для похудения. Мына көрүнүздөрбү? Эксперимент болгон, 30 ай созулган ошол экспериментчи, 30 ай. 7000 студентов катышкан испанского колледжа. Ежедневно добавляли оливковое масло в еду. Они не только поправились, но некоторые сбросили лишний вес. Лишний вес менен жана ооругандар, семиз толук адамдар ошолор арыкташкан. Анан кийин көбүнчө жанагы бүт баарында эле азыр ашказанда язва бар, у всех студентов. Потому что неправильное питание, туура тамактанышпайт, анан эртең менен жесе жеди, жебесе жок, түштө эптеп бирдемке жешет, сухомятка. Анан ужин ысык тамак ичишпейт, ошентип эле язва ошондон пайда болот да. Көрдүңүздөрбү? Биякта уже
Испаниядан ушундай исследованиялар болуп уже бул доказано да. Муну көп башка өлкөлөрдө аябай көп колдонушат да. Биздики эле мындай кичине эме болуп атпайбы? Көп мындай этибар эмете бербейт да. Например, мындай жакшы жашап, состоятельный жанагы жакшы жашаган адамдардын үйүнө барсаңар, постоянно оливковое масло. Мындай биздин подсолнечный масло менен тамак жасап жешпейт алар. Анын аялдары мындай укмуш мынтип басып, уху деп жана бетине бырыш түшпөгөн уху деп күлгөндүн баары ошакта да. Ошонун баары ошондой тамакка вообще мындай масло коюшпайт. Только оливковое масло. Анан ошолордо ресторанга барганда жалаң жанагы оливковое масло менен заправлять эткен салат барбы деп жанагы травяной жана чөптөр менен деп жана жеген бар ошондон да. Көрсөтөр билишет алар ден соолукка кайсы пайдалуу экенин. Ошон үчүн биз аракет кылышыбыз керек, ошон үчүн өзүбүздү сүйүшүбүз керек, өзүбүзгө эртең менен дайыма ач карын ичишибиз керек. Барыбыз деле язва бар болуш керек. Кээ бир адамдардыкы жок. Организм күчтүү, анан кийин тура тамактанып эртең менен, например, көлөр бар да, молочный каша жешет эртең менен, балдарына жасаган өздөрү да жешет. Анан кийин түштө мындай перекус кылып, анан кийин ужинду жакшы ысык тамак кылып ичкендер бар, ошолордуку жок да. Азыр көбүнчө часть студентовдо баарында бар язва. Оливковое масло особенно полезно детям и беременным женщинам. Боюнда бара аял эртең менен ач карын ичип турса вообще сон. Салаттарга кошуп да жеп турса сон. Потому что ал өзүнө кам көрүп атат, анан кийин баласына. Бала внутриутробно созревать этип атканда через пуповину энеси аркылуу барат. Витаминдин барычы. Анан кийин моякта жанагы стриди болуп, могул жерлери ичи чоңойгон сайын мындай жарылып кетет го, кожаларчы. Ошого да сүйкөсү өлө сон. Потому что кожа чойлат да. Кожа чойлуп барганда кайда кийин эме чойлуп калат да, калына келиш үчүн ал мында ак полоскалар болуп калат го, буттары кээ бирлер, ичтери кээ бирлер тырмап салат. Айрылып кетет да кожасычы. Ошон үчүн ич чоңоюп баштаганда эле оливковое масло кечинде жатарда эле массажный движение жамбаш жактарына, сан эттерине, ичтерине мына полный сүйкөп койсо сонун. Потому что кожаны эластичный кылат, во-первых. И во-вторых, анан кийин ичсе дагы кожага да сиңет, полезный да витаминдер. И ичет. Балага да жакшы да. Также оливковое масло обеспечит мягкий перевод грудничкам взрослую пищу. Биз 6 айдан баштап прикорм кошобуз да балдаргачы. 6 айдан баштап жана овощной пюре, кабачки пюре кылып жасап берип эметесиз го, ошолорго обязательно оливковое масло кошушубуз керек. Кашасына дагы оливковое масло кошуп берсек, ошого көнүп калат, анан кийин бала уже өзү эле жеп баштайт. Анан, конечно, 5-6-га чыккан бала вообще өмүрү жебеген берип турган бир жолу берсең жебей атат дегенчи. Ал кичинеден көндүрүп берсең, ал уже жеп баштайт да өзү элечи. Өзү эле ичип баштайт. Ошон үчүн обязательно көндүрүшүбүз керек да. Анан кийин мээнин өсүшүнө оливковое масло аябай жакшы жардам берет да. Мээнин калыптанышына, мээнин өзүнүн түзүлүшүнө, мээнин жакшы иштешине. Мээде канча миллион деген нейрондор бар, миллиард. Айтабыз го жанагы эси биз нервтенсек айтып атпайбызбы? Нервные клетки не восстанавливаются депчи, ошол туура. Нейрондор өлүп калса, ал кайда жаңы жаралбайт, жана эритроцитте болуп, кайда 120 күндө жаралат деп айтпадык белек анемиядачы. Булар жаралбайт. Ошон үчүн биз көп нервтенбешибиз керек, стресс болбошубуз керек. Ошон үчүн өзүбүздү жакшы алып жүрүш үчүн, мээнин калыбына жакшы дем күч берип туруш үчүн биз ошон үчүн вне биз ичип атпайбызбы витаминдерди. Витамина комплексный кылыпчы, ошону поддерживать этишибиз керек. Баланын мээси 21 неделясында мээнин түзүлүшү мондой болот. Жөн эле бир эме, тоголок бир демке сыяктуу. Анан кийин 24 неделясында кичине мындай извилиндер башталат, мындай кыйшак. Мен билесиңер да, койдун мээсин көргөнсүңөр да. Койдун мээсинде эле болот, мындай кыйшак болупчу. Жаңгакты ачканда деле мээге окшош го. Мына ошондой формироваться этип 26 неделясында, 28 неделясында ушул мезгилде эненин боюнда да, ушул мезгилде жаңы боюна бүткөндөн баштап оливковое маслону ичсе, бул вообще баланы жакшы мээсин эң биринчи эле башталганда спиной и головной мозг образовать этилип баштайт да.
эң биринчичи. Ошол маалда менин эмеси тутуму, эс тутуму жакшы болуш үчүн бала кийин төрөлгөндө акыл эси ордунда жана мээ жактан эчтеке страдать этпеген, внутричерепное жана башына суу толуп, жидкость болуп, айтып атпайсызбы, суу башына суу бар экен, гидроцефалия, анан кийин бирдемке дары берди ичсең анан суусу тарайт депчи. Ошон болбош үчүн биз сразу эле эненин боюнда бар деле оливковое масло берип баштасак, развитиясы жакшы болот да. Анан кийин 30 неделясына уже мээ толук кандуу формироваться этип баштайт. 34 неделясында уже көрүңүздөрбү, извилиндер уже толук кандуу болуп формироваться этет. Анан новорожденный жаңы төрөлгөн баланын мээси мондо болот. Ушу калыпка келгичекке чейин биз балага жакшы витамин, анан жакшы стресс болбой, жакшы биз ошо жакшы ден соолугу чын бала төрөлүш үчүн биз ичтен башташыбыз керек. Ичтен баштан даже жаңы үйлөнгөндө планировать этиш керек негизичи. Ошого чейин дарыланып, күйөөңө экөө комплексный бир пакет номер 1 ичип туруп, андан кийин боюңда өткөн аябай жакшы да. Потому что ден соолук чын бала төрөйсүң. А если өзүң эле жаман, өзүң эле шоруң, балаң Кудай сактасын оорукчан болуп калсачы, азабын жеп, кичинекей кезинде билинбейт, көтөнүп жууп, тургузуп, отургузуп эметип коесуң. А бала улам чоңойт да, 15-16га чыкканда жана инвалид балдарды багыш апалар кантип жуунтуп, тургузуп эметет. Азап эле да, ошон үчүн өзүбүздөн да ошон үчүн башташыбыз керек ошонучу. Жанакындай жаман химикаттарды, туура эмес тамактанууну ташташыбыз керек. Анан кечке эле дары иче бергенде ташташыбыз керек да. Биз көнүп калганбыз. Баш ооруса эле холодильникти ачып эле страмон иче алып эле парацетамол жана анан температурасы жана эмеде бар мындай адамдар, айылдагы адамдарды мындай көп эметкен аспирин эле иче беришет го. Температура болсо деле аспирин, баш ооруса деле аспирин, баары эле аспирин да. Чоң бала деле, кичинекей бала деле ооруса аспирин 4 бөлүктү бир бөлүн берип кой депчи. Аспирин бул канды коюлтуйт, наоборот, кровотечение ачылып кетиши мүмкүн. Ал вообще болбойт аспиринчи. Элер көнүп калган. Ошон үчүн ошону ташташыбыз керек да, ошол адаттычы. Анан дозировка. Дозировка каждый день на голодный желудок по 1 столовой ложке. Чоң кашык менен, Кээ бирлердин бар чоң кашыгы чай кашыктан кичине эле чоңуракчы. Кандай эмес, кадимкидей эле чоң кашык менен ичиш керек. Как положено, эртең менен турганда эле бети колуң жууп туруп эле сразу эле сымылдадып эле ичип коюш керек. Анан бир аздан кийин жүрүп туруп, анан кийин завтрак кылса болот да. Пока биз бети кол жууп, анан чай пай кайнап дасторкон даярдагы чакта, ошого чейин бетиң жууп кухняга келгенде ичип ал бир кашык. Анан чай пай даярдап алдарың туруп келгичекте эле уже 10-15 20 мүнөт өтүп кетет даже. Столго отургу чактачы. Ошондой кылышыбыз керек да. Анан кичинекей балдарга көрсөтөр айтылып атат. 6 айдан өйдө берилсе болот. 6 айдан. 6 айга чейин эненин эмчеги менен кетет, эне ичсе. Боюнда болсо через эненин пуповина аркылуу кетет С витамини. Ошон үчүн эме кылат. Анан жанагы да бир эме бар да, запор болгон адамдарга, запор бар, шиколдарда өлө көп запор болуп атпайбы? Булар болсо жанагы телефон көп көрүшөт да. Телефон көп көрөт, ал болсо бүт эмени токтотуп коет да. Туалетке баргың келип атабы? Сен туалетке барбайсың, азыман көрүп бүтүп алайын, туруп турайын деп туруп, богун калды кармап коюшат да. Анан кийин ошол жана туалетке бара турган убакыт өтүп кетет да. Анан кийин ошондой да ошол бул телефон алдайт да организмдичи. Анан кийин ошол убакыт өтүп кетет, а булар болсо отура берет, кайда туалетке баргысы келбей атат, ошентип отуруп, анан бок катып баштайт. Кал катып баштайт. Анан кийин жүрө беришет, анан барганда болезненный болуп калат, анан булар коркуп калышат туалетке барганданчы. Ошондой запор болот. А оливковое масло болсо майланыштырып, анан кийин бокту катырылбайт да, резко эле жанакындай жумшак образный, мягкий образный болуп эле чыгып турат да. А кээ бирлер бар, балдар бар кичинекей жанагы калда бөлүнөт да, түргөчү жанагы койдун курголундай бокторунда чогулуп калган калдар бар. Кээ бирлер жидкий стул бар, кээ бирлер мягкий бар, ушундай болуп бөлүнөт да. Ошон үчүн буларды да телефон өлө алдайт да. Анан кийин балдардын көз жумушундагы, например, телефон балдар карасаң көрүп атканда көздөрүн жумбайт вообще. Бир тиктеген бойдон отура беришет. Көз темелер кургайт. Анан ошон үчүн көз ачат, анан баары эле телефон көрүп көздөрүн сүртө беришет го, улам-уламчы. Көздө эмес кургайт. Ошон үчүн көздү жумуп, биз жумуп мынтип ачканда
көздөгү жана микроб эменин баарын биз анан көздүн эмесин жууп кетип атабыз, обмывать этипчи. Кайда ушинтип негизи ошо жумуп эметип туруш керек да. Компьютерде отурган көзүм чарчап кеткенде упражнениялар бар да көзгөчү. Ошонун баарын кылып койсок бат эле жакшы болуп калат. Анан кийин балдарда уктаганга дагы азгырат да, уйкулар келбей, телефон кармагысы келип кеч жатып, эртең менен шашпай турушуп эметет да. Организм деген саат 10:00 укташ керек баарыныкы. Биз дагы кичинекей балдарда 10:00 как положено укташыбыз керек, анан эртең менен саат 7:00 турушубуз керек. 6-7:00дечи. Биз аны кылбайбыз да. Туурабы? Биз кылбасак да хотя балдарыбызды ошого көндүрүшүбүз керек да. Анан кийин оливковое масло көздүн эмелерине да жакшы, зрачокторуна, сосудтарды бүт укреплять этет. Көздүн сосудтарына, кровообращение улучшать этет. Ошон үчүн оливковое маслону биз силердин ар бир үйүңөрдө бар да. Азыр салаттарга кошуп эле акырындан жей бергиле, эртең менен жеген дагы көрдүңүздөрбү, аздык кылат экен да. 1 кашыкчы 30 грамм чыкпайт да. Биз салатка кошуп ошо полноценный кылып туруп бир күн бир дозировка, бир норма суточныйды кылып койсок болот да. Салатка кошуп жанакындай майонездин ордуна ошону колдонсок болот. Помидор, огурцун туурап салаттын лист кошуп эле заправлять этип жей берсек болот да. Анан кийин эме болсо жумуртканы деле оливковое масло куруп ким жеп көрдү эле? Эч ким жок. Жеп көрсөңөр өлө сон болот. Ага жумуртка аз эле май кетет. Даамдуу болот да негизи. Ошо, рахмат.